Достор, 21-кылым баары өнүгүп атат. Аны менен биргеликте баары интернет аркылуу болуп калды. Ошон үчүн сиздерге биздин жалпы мекендештерибизге эң оңой билет, авиа билеттерди издөө жолун сунуштамакчыбыз. Ал кайсы дейсиздер болмосоңуздар, Aviasales компаниясы сиздер үчүн баардык билеттерди уже алдын ала таап койгон болот. Болгондо гана сиздерден эмне талап кылынат? Ылдыйда турган ссылка аркылуу киресиздер, Aviasales приложениясын көчүрөсүздөр жана кайсы багыттан кайсы багытка чейин барышыңыздар керек. Ошондо эле маршрутун түзсөңүздөр, сизге 20 миңден ашык варианттар сунуштайт. Анын ичинде эң арзанынан баштап, эң кымбатына чейин, эң ыңгайлуусуна чейин бар. Канча пересадка, кандай самолет менен учасыздар, кайсы аэропорт, кечигеби, кечикпейби, ошонун баардык маалыматтын баарын ошол жерде жазылган болот. Айтор тандоодо үйдө отуруп алып эле эң жөнөкөй жол менен бир өлкөдөн экинчи өлкөгө чейин сапарды узатсаңыздар болот. Ошон үчүн сиздерге эмне дейбиз? Aviasales менен ар дайым колдонуңуздар жана ылдыйда ссылка аркылуу көчүрүп алыңыздар. Ассалому алейкум сүйүктүү көрүүчүлөр. Өзүңүздөр көргөндөй биз аквапаркта эмеспиз, Бишкекте, Борбордо жайгашкан эң бир сонун хан сарайлардын бириндебиз. Себеп дегенде бүгүн өзгөчө сонун тойдо Аваз Акимов жана Айдана Деканын үй бүлөсүндө кош майрам тактап айта турган болсок, кызы Ариянанын жентек тою Аваз Акимовдун 30 жаш курагын белгилеп, аны менен биргеликте үй тойду дагы өткөрүп атышат. Мындайча айтканда комбодо. Ошон үчүн эстрада жылдыздардын көпчүлүк бөлүгү бүгүн конокко келишет. Аны менен биргеликте бир эстен кеткис сонун бир тойлордун бири болот го деп ойлойбуз. Ошон үчүн сиздерге чакан репортаж алып беребиз. Тойдо эмне кызыктары бар, келген коноктор менен маек куруп дегенде. Ошон үчүн биз менен болуңуздар жана каналга катталып койгонду унутпаңыздар. Анда эмесе катталып коюңуздар, кеттик. Саламатсыздар, урматтуу коноктор, урматтуу менин бир туугандарым, эң жакындарым десек болот. Айдана көбүздүн Кудайымдын буйругу менен биздин кызыбызга түз тийип, бактылуу кыздардан болсун. Жана ошондой эле ар бириңиздердин үйүңүздөрдө жакшылык болсун деп айтып кетким келет. Дорогие гости. Бул жакта классташтар. Биз орыс классы бүткөнбүз. Да? Одноклассники, вы здесь? Вот. Теперь начнем, да? Начнем, с вашего позволения. Спасибо. И давайте сначала похлопаем для мой друг Лук Сапаров. Спасибо. Бардыңыздар кош келипсиздер. Бардыңыздарды көргөнүңүзгө абдан кубанычтабыз. Бардыңыздар бүткүл жакшы маанайда отуруп келдиңиздер. Ошо Арияначкабызга жакшы батаңыздарды берип, сонун конкурстарга катышып, тамактарды жеп, жакшы бир маанайда отуруп бериңиздер. Биз сиздер менен буюрса жакшы бүгүнкү кечти чоң өткөзөлүк. Ариянабыздын өмүрү узун болсун, ден соолугу чың болсун. Баардык эле атене ушундай наристенин жытын жытасын деп айтмакчымын. Баарыңыздарга жакшы кеч каалайм. Тойго келгениңиздерге чоң рахмат. Өзүңөр көргөндөй той ээси бүгүн мындай жолтуруп калдык. Кандайсыз, братан? Жакшы, рахмат. Майрам маанай кандай? Маанайлар абдан 5, Кудай буйруса. Кечир. Салам алейкум. Айтасың? Доске, мен тоюма канча алып келдиң эле сен кошумча? Сизге анан сүйлөшөлү, азыр бир салат, Эметип. Эметип атасыңарбы? Азыр, азыр. Билбейм да эмнеге. 30га чыгып калдыңызбы байке? 30га келип калдык. Доске, точно $100 эмес болчу, Сизге бергем. $100. Так. Досум, сен менден карыз калып кетпедиң беле наоборот? Котсуң жаскам мен. Аваз. Сен канчасы болду эле? Былтыр болгон да. Былтыр эмеде кылбадым беле, апрелде. Мына турбайбы доске, мына Аваз Акимов $200 деп турат. Все. Рахмат. Мейле, кечирип кой. Макул. $200 карызга алган деп. Ал башка бастырбайды. Кечире. Той кут болсун, Ишип карыздар жокпу? Жок. Жок, Албетте, маанайыңызды биле элек, даярдыктарды биле элек, жеңекке көрүнбөйчү. Жеңер азыр кызым менен даярданып атышат. Өзгөчө сюрприз болот окшойт, Эми кийимдерин кийип, экөө опокуш кийинип жакшынакай болуп. Мындай кылалычы, урматтуу көрүүчүлөр, кечирим сурайм, бирок аябай журналист болуп элегөнчү. Кандай братан эле сүйлөшөйүнчү? Жамбырсоо. Жакшы, брачке өзүң кандай? Жакшы. 30га чыгып калсызбы братан?
ооба вот эми сиз официально мындай жеңеше чал деп айтса боло турган болуп калдыр да. ооба силер дагы аваз ата дегиле. Кайра тарткан. Той буюрса жакшы болчу деп атат. Мына даярдыктар көрүп атабыз азыр да биздин көрүүчүлөргө алып беребиз. Эң башкысы эмне өзгөчөлүк болот бүгүн? Эми мен баягы өзгөчөлүк дебейм, бул мен конокторумду коноктоп, кызыма бата алып берип, ушул өзүбүзгө бата алсак деген, жакындарыман бата алсакпы деген тилек оюм. Ал эми өзгөчөлүгү болсо мына биздин жасалган декорация дегендей биздин конокторубуз эң өзгөчө. Албетте, коноктор өзгөчө экен, анан жагында тамашалап, камера жок кезде сүйлөшүп калдык эле, мына аябай неудобно болуп атат депчи. Неге? Мындай подряд той болгонсо да, мындай мен эле той берип аткансың атам деп, мындай албетте жакшылык болсун, токчулук, той берген адамда мындай үй бүлөсүнө баары жакшы, токчулук болгон эле белгиси болот. Ошон үчүн канча көп берсеңиз ушунча келе бергенге биз дапдаярбыз. Болгону гана эмне үчүн неудобно болуп атат, ошону элге түшүндүрүп коелучу мындай. Баягы былтыры Ошто, Бишкекте той берип, андан кийин баягы жакын мен катташкандардан 2-3 эле той берип эле кайра мен той берип аткан үчүн кайра эле той кыла береби дегендей эми ошондой сыяктуу кылып айткан болчумун, бирок жакшылык эле болсун. Мен ар бир менин жакындарымдын жакшылыгын калтырбай барам. Ушул баардыгыңыздарда жакшылык гана болсун дейм. Мен ушу баргым келет тойлорго. Жок, буюрса аны акырынан конокторду тейлей бериңиз. Бир нече мүнөттөрдөн кайра сүйлөшөбүз. Жеңеше келген учурда ага чейин бара берсеңиз болот. Рахмат. Бара бериңиз. Мели. Отузга чыгып калыптыр да. Жаш бала да көрүнөт го. Так, камераны бул жака бурсаңыздар мындай. Бул жакта. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сон Милбайке, өзүңүз. Жакшы, рахмат. Бүгүн көрүп кубанычтамын. Себеп дегенде акыркы күндөр аябай көп тойлордо жок болуп калыптыңыз. Жеңекем жалгыз келип атты. Тилекке каршы жумуштар болуп калып атты, биринчиден. Экинчиден жумуштар болуп калып атты. Аябай көп жумуш жасапсыздар. Кино чыкты, ийгиликтүү болуптур. Аябай кассаны дагы эле чогултуп. Көрдүк. Өтө эле күлкүнчүү болуп кеткен. Мындай эки образды ойнош кыйналган жоксузбу? Чынында Супер кудалар тасмасында эки образда кыйналдым. Себеби улуу 50 жаштагы кишиден кайра ошонун кызына 25 жаштагы, 30 жаштагы кызына айланыш бир аз үнүңдү өзгөртүш керек, басканыңды өзгөртүш керек, мимиканы өзгөртүш керек, ошол жагынан кыйын эле болуп атты. Кино жөнүндө көп эле жолу интервью бергенсиздер, жашоо жөнүндө суралчы. Кандай болуп атат жашоодо? Сизде мындай шоу бизнес чөйрөсүндө достор аябай эле көп, той болгон сайын эле көрөсүз, бир өзгөчөлүк күтүп келесизби тойлордо? Негизи мен ойлойм, ушу тойлордо бизде чыгаш аябай көп, жөн эле ысырапчылык аябай көп. Бири-бирине атаандашып эле мен тигиникинен жакшыраак кылайын деп, мен ошол нерсеге көп басым жасабайм. Сен деле билсең керек. Себеби мен бата алыш үчүн чакырам, жакындарымды чакырып, колдон келишимче жасалганга аракет кылып, анан баягы булундай кылып, тигиндей кылып, ойлонуп, анан жөн эле баягы эметпегенге аракет кылам. Бирок балким эми тойду жакшы кылганда туура, анда туура эмес дебейм. Болуп атса кылыш керек, бирок ошолорду көрүп анан кийин карапайым эл дагы ошондой кылсак деп, анан алар дагы көп расход болуп баягы карыз болгондор дагы аз эмес да. Көрүп жүрөбүз, айлана тегеректе билип жүрөбүз. Мен ойлойм, тойду жакын адамдарыңды чакырып эле, чакан эле бир жакшынакай кылып элдин батасын алып коюш керек деп ойлойм. Анан бир нерсе күтүп, кандай болот деп сынап жок, андай жок. Эми албетте андай баарында эле жок, бирок өзгөчөлүк дегенде мындай тойдо сиз өзүңүз алып барып жүрдүңүз канча жыл? Мен өзүмөн байкап атам да, мен өзүм тойдо отурушумда аябай жакын адамдаркында болсо дагы мындай отура албай калыптым да, көп учурлардачы мындай жакшы до конца отурасың, бирок баягы баарын алдын ала билгениң да. Азыр мындай болот, тигиндей болот. Кайсы алып барчу чыкса, бунун мындай фишкалары бар. Тигиндей ошо алып барышыл жактан мындай өзгөчөлүк билдирип алабы дегендей. Негизи бизде мен да мурун той алып барып жүрүп калдым. Өзүң айткандай, анан азыр той алып барбайм, тилекке каршы. Негизи өзгөчөлүк күтөсүң ооба. Тамада жагынан болсо туура суроо болду, күтөм. Бирок баягы өзүбүз юморда жүргөндүктөн баягы көп да күлө албайсың го. Мен аябай эсте калган той бул Актандыр Скелдиевдики болгон. Аяшка Фирузеко аябай жакшы болгон да. Чогуу алып барышы, өздөрү тоюн алып барып. Мен идеям бар болчу илгери. Ойлой берчүмүн, мен балам тоюн өзүм алып барсам кандай болот деп. Өзүм сөз берип, кайра чыгып, башкача сүйлөп, кайра күлдүрүп. Ошол идеяны Актан биринчи кылып кетти, молодец экен.
Ошол той эсте калган, өзгөчө болгон да. Так бизде тамадылардыкы көпчүлүк бири-бирибиздикин эле баягы көчүрмөлөйбүз да. Мен мисалы бирөөнүкүн туурайм, бирөө меникин туурайт, ошентип анан өзгөчөлүктү эле көрө элекмин чынында. Көп жылдан бери. Чоң рахмат. Буюрса тойдо бүгүн бир дасторкондо отурат экенбиз. Дагы ал жактан кененирээк барлашабыз. Элдерге кыска нуска айтып бергениңиз үчүн чоң рахмат. Анан аягында авиасалс деп коесузбу? Иә. Авиасалс деп коесузбу? Авиасалс. Заказ бергиле, арзан, ыңгайлуу, сонун авиабилеттер. Красавчик байкебиз бүгүн 5 март өтө эле экен, братан үчүн. Калпак майрамыңар менен. Мен эле окшойм Калпакчан. Сонун жарашат экен, братан. Чын айтканда мекеге барып келиңиз, Ооба. кабыл болсун. Аябай Чоң. чоң иш кылыпсыз, тем более апа-келиңиз менен барыпсыз, Ооба. Вообще эки эсе чоң сооп болуптур. Куттуктайбыз. Буюрса мусулманчылык бир парызыңызды аткарыпсыз, анан эми экинчи мындай жигиттик парызды качан аткарабыз, уже өкөңүлү калыпсың ойлоп көрсөк. Тиле мындай ушундай жакшылыктарга келгенде аябай билинет экен. Жок, жаман, мен эле күндө угуп атам, алсачы качан дегенчи, мындай шаштыра берген өзү жаман го. Эми шашпай жакшы үйлөнүш керек деп эле жүрөбүз. Кудайым буйруган күнөө негизи. Ооба да. Келип калла ошентип биздин жакшылыгыбызга. Жок, эми силердикинде келебиз, ал сөзсүз түрдө, бирок бүгүн конок кылып эле чакырдык эле, той жакшылык менен эл менен да кошо бөлүшүп болуп атабыз да. Инстаграмдан үзүндүлөр көрбөй толук эле репортаж көрсүн деп. Шоу бизнесте жалгыз эле мындай көрүнүктүү бойдоктордун бириси болуп калдыңыз да азыр. Ооба. Баары аңдып отурат азыр. Нурмат деп качан үйлөнөт экен, кимге? Эми буйруган күнү Кудай буйруса. Буйруса. Азыр калды окшойт. Буйруса жакшы. Анан Аяш кызга бир кыска куттуктооңузду айтып коюңуз. Кичинекей Ариянага бардык бакытты каалайм. Той кут болсун. Абасын дагы ушундай ар бир жакшылыгында биз ичибиз жарылып, ушундайынан сүйүнүп кубанабыз. Дагы жакшы күндөрү көп болсун, той кут болсун, кичинекейдин өмүрү узун болсун. Анан бирдемке айтпаймынбы? Бир жылдын ичинде экөө баш кошкондон бери Абаска кичине мындай городской болуп калыптыр. Башкача. Абасмы? Мындай эме орус мүнөз болуп калды да Абас. Орусча сүйлөп, привет деп жазып калат WhatsApp'та. Жду тебя. Не опаздывай деп. Ждем деп. Все, Нурматке тойдон көрүшөбүз. Айдан жеңебиз каякта деп издеп жүрсөк, эң жаркыраган жерде экен жаштар, в своем репертуаре мынакей караңыздар. Кооз Татынакай, тойго даярдык сонунбу? Сонун, абдан сонун. Эми анын баарын уже көпчүлүк эле биздин массалык маалымат каражаттары сурап койду окшойт. Мен сиздерден башка эле сурайын. Тойго албетте сонун даярдык болот, себептен креативдин баарына силер жооп бердиңер. Эми албетте бул негизи кыз кишинин иши болуш керек. Фотозона кандай болот, канча фотозона болот, кандай шоу программа болот, ошонун баарын өзүм мойнума алдым. Финансы жак боюнча атасы алды. Атасы мындай канча дейт, мынча мен алды болду. Сонун фотозона, прям ичи баары прям оригиналдуу. Сонун көз тийбесин. Тойдо бүгүн сиздерден мындай атайын даярдалган сюрприздери барбы? Атайын даяр негизи эле бардык той сюрприз болду окшойт, анткени уже эле жентек той берип атасыздарбы деп аябай таң калышты. Той өзү сюрприз болду болуш керек деп ойлойм, бирок албетте сюрприздер болот. Жакшы, эң сонун. Анан жана Абаскеден сурап калсак, кызы менен даярданып атса, мындай карап койдум, мындай типа, эмнеге даярданып атасың? Анан көрөсүң дегенсипчи, мен үчүн интригалуу болуп атат. Жакшы. Азыр бизди алып баруучулар чакырып баштадык уже. Ошон үчүн акырындан убакытты текетирбей кире берели. Анан тойдун жүрүшүнө дагы сүйлөшөбүз, Андан эсе кеттик. Четке туруп туруң. Жеге. Токтосуң. Жаңы эле Дания эркем жеңем экөөнү көрүп калдым. Карасам, жеңем турат 2 мүнөттөн 3 мүнөттөн ашык унчукпа. Жеңем Дания эркем сүйлөп интервью берип атат. Мен неге мындай дедим? Жакында эле мынакей аялдардын укугу деп чыгыш эле, ошон үчүн аялдардан мынакей азыр сурайлы. Кандайсыз жеңе? Жакшы, рахмат. Жакшыбы, сонунбу? Акам жакшы эле жүрөбү? Сонун, ооба. Өзүңүз үйдө эмне өзгөчөлүк болуп атат? Салюттар жардырбай калдыңар болду. Ошо өзүңүз көрүп аткандай эле баардыгы. Сон жарашат экен ак жол кызга. Эмнеге башкалар мынтип күлбөдү деген вопрос келип кетти. Анан эртең комментарийде жазышат бар. Даниярдын келинчеги сонун келиптир деп. Ушундай эле болсун, көз тийбесин. Анан Данияр акам эң бир жаман бир сапатынан бирөөнү билесизби мындай? Өзү айтпайт эч качан, ошон үчүн сизден сурайлы. Көп уктайт деп. Сапатын көрө элекмин. Көрө элексе? Сонун. Көп уктайбы? Чынын эле ооба. Негизи жумуш ошондой да, кеч келет. Жакшы, анан 8 мартта эмне белек алдыңыз? 8 мартта Эгер сыр болбосо.
мен сүйүктүү келинчегим деген неме алдым, медаль алдым, короче. Төш белги төш белги тапшырыптыр. Андан сырткары гүл. Ооба. Машина алып бербей койду. Ошол го негизи майрамдаган эле чоң нерсе мага. Майрам менен деп койгон эле сөзү чоң нерсе негизи. Анан мындай болот да, уже иретинен үйлөнүп үлпөт тойлор бүтүп келатат. Эми жентек тойлор башталыптыр. Жакында эле Нурланкилер берген болчу. Азыр мынакей Абазкилер берип атат. Эми буюрса сиздердикин күтөбүз. Тойлор аябай көп болуп кеткендей сезилип элебизби? Жок. Уже баш кошкондон бери канча? Бир 4-5 тойго баратасызбы? Жок, биринчи бу. 3-чү негизи, ооба. 3-чү той. Эми өкүл болдуңуздар эле. Бүгүн андан кийин дагы бир инстаграмыбыздан көргөн, бүгүн 3-чү той болуп атыптыр, Жакшы, бара-бара көмүп кетесиз ушинтип атыш. Азыр мында баары кызык болуп атат, мага да мындай. Там эмне жөнүндө сурасам экен, Даниярка кетпей атат да, просто чындай острый вопростордон берейин десек турат да, мындай взгляд менен. А бул жигит мындай фучкада чоңойгон, бул каякта чоңойгон спортсмен да, мындай. Негизи ар бир сөзүнө жолдошумдун сөзүнө кошулам. Ошо болгон. Болбой эле мындай карасаң. Жок, если мындай кичине спортсмен дагы болбосо бир жөн болчу да, мындай эмне болду братан дегенгечи уруп кот да, физический жактан деле. Анан кетип калса азыр жакшы сөздүк суроолорду берет эле, келдим баарына кызык болгон, эми кет. Жүр эле тойго кире бербейли, кандай дейсиңер? Ушунда микрофон. Мына текшерип коесуз. Привет, как дела? Жана, пожалуйста, бир сүйлөп берип койчу анан, Бир сүйлөп берип койсуң. Сен лучше бияк тартып ал да. Жок. Бул жакта родной братанчик жүрүптүр. Родной братанчик деген элдердин баары таң калып калбасын, кандайсың? Кандай деп койлу, тамаштап жүрөсүз. Кандай жактан байке? Кудайга шүгүр. Жакшы. Тойдон биринчи келчиңизсиз го бүгүн, эмне акыркылардан болуп? Анткени биз экинчи бөлүктү алып барабыз да, ошон үчүн кийин кечирээк келдик. Шашпайбы деген? Жаман экен, Бүгүн келип аңырайып, могакта эл той элерин таппай жүрөт. Сен канчада келдиң? 5теби? 5 болду. 5ке деди эле, 5ке келип, ойлогом кичине мындай репортаж тартарда бир эки жерлерди алып коюп, антип киши эл жоголуп калып калса, эми жоголуп баштады бүгүн кечки. Мындан тойго атайын даярдандык да, конкурс жазып анан кээ бирөөнү алмаштырып конкурстарды ошондон кармап калдык. Так, бүгүн өзгөчөлүк күтөбүзбү силерден? Себеп дегенде жаңы Эмил байкемиз жүрүп жатканда эсте калган той дегенде силердикин эстетти. Актандык аябай жакшы болду эле, мындай оригиналдуу болду эле, ошондой болсо деген сип. Анан алып барып силер келсеңер бир эки жаңы конкурс, жаңы фишкалар. Да, жаңы канча? Конкурстар жаңы да. Жаңы, анда жакшы экен. Сен армандашып отурганбыз, тойдо отурганда жаңыбыз күчтүү болот акыркы күндөрү. Анан мыкал барат мен менен чогуу. Это уже. Ассаламу алейкум, кандайсыз, братан? Алейкум салам. Кандай жакшы ден сактар? Жакшы. Не, братан, сиз да толгонсузбу бир аз? Алсаң курсактарды көрсөт. Кимдики чоң комментарийде жазып койдум, мына курсак чыгып кетиптир дегенде. Иштер жакшыбы? Иштер жакшы болот акырынан. Өзүң көрүнбөй сериал тартып жүрдүк аябай 3 ай бою эч жака бошобой деген, той топура албай дегендей. Эми буюрса бүгүн мынакей бизде конок болуп келип калдык, анан акырдан келген коноктордон сурап атабыз, маанайлар кандай, жакшыбы, сонун эмне жаңылыктар болуп атат дегендей. Жаңылыктар деле жок, ошо тойлой эле жүрөбүз. Достор үйлөнүп, ошо достордун жакшылыгында эле. Достор рухуна жүрө бербей өзүңүзчү? Ой, буюрса биз да быйыл болбосо да эмдик жылдары буюрса той беребиз го, буюрса. Келип калды убакыт, иште чыгып бартат. Иште чыгып бартат, кыз да табылдыбы? Кыз дагы акырындан табылып атат десек. Болсун. Иши кылып айтайын дегеним, уже свадьбалар өтүп, уже мынакей бешик тойлор кете баштады. Ами? Бергилби, братан? Маска концерт аншлаг коюп эле. Жакшы болбоду кармалган. Жакында эле Гүлназ менен интервью кылганбыз да. Кечке таскасын чыгардым эле, айтпайт. Өкөндө той быйыл. Быйыл, өкөнүкү. Деп атат. Деп атабызбы? Деп атат. Кандай жакшы? Биз чечпей атсак бар чечип коет. Өкөң жашынып жүрөсүң, ошо да бардык көрүүчүлөргө өткөндө айткам, азыр да айтам, өкө жүрүп атат окшойт деген. Мен точно билбейм, бирок иштери бар да. Ошо. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, Кудайга. Москвага кандай барып келдиңиз? Сон. Да качан? Биз кеткен күнү булар Кыргызстан атпен болуп калды. Тарсыткен бар тамаша. Мен дагы кыдырайын деп аттым, анан чото бирдемкени сезгендей болуп, уюштурбай койдук эле. Анан жакшы эле уюштурбаппыз, ошо. Жакшы эле уюштуруп алыпсыңар, бирок план алган күндөр жакшы өттү. Сон аябай жакшы болду. Жынырак окшойт да мындай. Ооба. Бул деле ошо жерге барганда жын эле алып келди. Мен деле. Алып келдиңиз. Жакшы эле. Жакшылаган. Биз ойлогондон да бийигирээк
Жакшы. Бирок экөөң жакшы жашың керек. Экөөң тең азыр бойдо кылып атпайсың. Жакында тойлор пландап атасыңар уже. Кенен кошор топтоп атабыз. Сонун жакшы Алмазке. Чоң рахмат. Бүгүн дагы тойдо көрүшөбүз. Сиз менен көрүшөбүз. Анан Күнөс качан келет дейсиз? ошо качан келет? Ал кечирээк келет. Бир столдо отурасың. Ооба. Явно не то да. Эмне каалоо тилектериңиз бар, ошону кыска нуска жаздырып коюңуз. Анан бүгүнкү тойдон эмне күтөсүз? Эми тойдон адам эмне күтөт? Тойдон элдин батасын күтөт, жакшы каалоо тилегин күтөт. Биздер ошо жакын адам катары ошол нерсени күтөбүз, ошол нерсени каалайбыз. Ошо небере кызыбызга бешик болсо бек болсун деген тилекти айтабыз. Келечеги кең болсун, бүгүнкү бериле турган батанын баардыгы кабыл болсун деп ниет кылабыз, тилек кылабыз. Ушул өмүрү узун, бактылуу кыздардан болсун. Башка элдердин жакшы көңүлдүү отуруп кетишин күтөбүз. Мынакей достор, келген коноктордон кызыктуу маектер, аны менен биргеликте той ээлерин өзүнүн кубанычы менен бирге бөлүшүк деп ойлойм. Сиздерден эмне дейбиз? Бир эле талабыбыз бар, каналга катталып койгонду унутпаңыздар. Себеп дегенде аз эле калды, 100 миңге айтып келебиз. Балким 1-2 жолу эринбей басып койсоңуздар, 100 миңге да жетип калышы мүмкүнбүз. Биз болсо бүгүн тойго келдик. Тойго чын-чынында келгенде конок катары чакырган болчу, бирок ошол жакшылыкты сиздерге да мынакей тартуулап, кичине бир үзүндүсүн көрсөтүп бергенге аракет кылдык. Жаккан болсо лайк басып коюңуздар, анан биз дагы барып отуруп эс алалы. Бүгүн той, бүгүн майрам, бүгүн баарыбыз аябай сонун маанайда дасторкон жегинде отуруп жылмайып гана отурушубуз керек экен. Ошон үчүн ар дайым биз менен болуңуздар. Фрунзе ТВ, сиздерди сүйөбүз. Кыргыз элибизде той көп болсун.